Акыркы 10 чакты жылдан бери Кыргызстанда гендердик теңчилик солгундай түшкөнүн адистер белгилешет. Буга мамлекеттик муниципалдык кызматтарда аялдардын санынын кыскарышы, ишкерликте аялдар туш болгон тоскоолдуктар, аймактарда ишке тартылбаган аялдардын көп экендиги далил. 37% айылдык кеңешке аялдар шайланды. Жогорку кеңеште 21%ды түзөт, бирок аздык кылат. Азыр мына орун басарлар, министрлердин орун басарлары 9 эле аял бар экен. 9 эле аял, ошол себептен мэрлерден бизде аялдар жок, акимдерден да жок. Социалдык маселени тейлеген аялдардан да өтө аз. Ошол себептен ошондой программаны иштеп, аялдарды даярдап биз алдыга жылдырышыбыз керек. Мындан улам гендердик теңчиликке жетүү, аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн артыраптуу кеңейтүү, аларга колдоо көрсөтүү жана шарт түзүү үчүн атайын улуттук план иштелип чыгып, жумушчу топ өз ишин баштоодо. Данная инициатива является абсолютно уникальным и первым, я бы сказала. Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясы боюнча 2030 жылга чейин гендердик теңчиликке жетүү жана 2022-2024 жылдарга карата гендердик теңдикке жетүү улуттук планы бул уникалдуу кадам. Бул боюнча ишти Кыргызстан бир катар өлкөлөрдөн биринчилерден болуп баштоодо. Мунун натыйжасында аялдардын ишкердиги өнүгөт, жумушсуз аялдар саны кыскарат, бизнес менен алектенген аялдарга шарт түзүлөт, лидер айымдардын саясатка аралашуусуна, жооптуу кызматтарды аркалоосуна жол ачылат жана эң негизгиси гендердик зомбулукка жана басмырлоого бөгөт коюлат. Насилие по отношению женщин и девочек. Мисалы, алыс аймактарда агро тармагында ишкерлик кылгысы келген аялдар чүдегенде эле жер, жайыт, суу өңдүү көйгөйлөргө кабылат. Себеби алар үчүн мүмкүнчүлүктөр аз. Анын үстүнө коомдо калыптанып калган көндүм көз караштардын да кедергиси бар. Биз айыл чарбасындагы министрликте ошол багытта саясат алып бараткандан кийин биз айылдагы ошол айрыкча негизинен ишкер аялдарга биз бизнес, агробизнес боюнча кандай дагы шарт түзөбүз, ушул маселелер коюлат. И бүгүнкү күндө ушул Чүй аймагындагы администрациянын өкүлдөрү менен биз муну чогуу иш алып барышыбыз керек, бири-бирибизди колдоо көрсөтүшүбүз керек да. Себеби булардын дагы ошол милдеттери биз менен болуп тыгыз байланышта бар. Буга катар аялдардын басымдуу бөлүгү укугун коргой албайт. Мунун кесепетинен зордук зомбулукка кабылгандар саны жогору. Акыркы сурамжылоо жыйынтыгы Кыргызстанда кыз келиндердин дээрлик 90%га жакыны ар кандай зомбулукка туш болоорун көрсөткөн. Аял заттын укугу тебеленсе, кыз балдардын укугу тебеленсе, анда Кыргызстан алдыга жылганга мындай өзүнүн потенциалы аз болот да. Эгерде бизде ар бир аял затка карата, энеге карата, кыз балдарга карата мейли экономикалык укуктары болобу, социалдык укуктары болобу, ошолорду алдыга алып барып, ишке чыныгы жогорку деңгээлде ашырганда, анда ар бир толук кандуу мындай укуктуу болгон инсаныбыз ал Кыргызстанды алдыга алып барганга мүмкүнчүлүгү болот. Иш-чарага катышкан жергиликтүү башкармалыктын өкүлдөрү эми сунушталган иш мерчемдерди өз аймактарында ар бир айылда жайылтып окутуу түшүндүрүү иштерин алып барышат. На данном семинаре обсуждаются вопросы реализации. Иш-чарага Чүй облусунун бардык райондорунун жергиликтүү башкармалыктарынан жана мындан сырткары Ысык көл, Нарын, Талас облустарынын район шаар жетекчилигинен жалпы 45 өкүл чакырылган. 2 күндүк окуудан соң алар ар бири өз район айыл аймактарында ушул сыяктуу иш-чараларды уюштуруп, маселелерди чечүүдө сунушталган эффективдүү жолдорду иш жүзүнө ашырышат. Чүй облусундагы ар бир жергиликтүү башкаруу органдары гендердик теңчиликке жетүүгө багытталган иш планын иштеп чыгышат. На районном уровне, а также в каждом селе Чуйской области. Белгилей кетсек, 2030 жылга чейин гендердик теңчиликке жетүү боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясы өткөн жылы кабыл алынган. Нурайым Бейшеналиева, Жумабай Исманалиев, СТВ.